Mına урматтуу туугандар, өзүңөр көрүп атасыңар, Ошулардын Разаков көчөсүндө ушундай сынок иштери жүрүп атат. Бул жер жеке менчик жер. Кызыл китеби бар. Кызыл линияга чыккан эмес. Эч кандай соттун чечими жок. Эч кандай компенсация жок. Же алмашуу жолу жок эле, ушинтип талкалашып атат. Мен өзүм жердин ээси болом. Менчик ээси болом. Калганы туурабы же туура эмеспи? Араңызда юристтер болсо, башкалар болсо, юридически подковный адамдар болсо, ушуну айтыңыздарчы кандай кылса болот? 30 жылдан ашып жер дагы каралган эмес, компенсация дагы каралган эмес. Сөйтүп күчкө салып бозушат. Биз мыйзамдуу мамлекетте жашайбызбы же мыйзамсыз мамлекетте жашайбызбы? Ошол азыркы биздин жетекчилердин атайлап кылдырып аткан ишибиз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Анчыбек Кудусаевич, өзүңүздөр көрүп турасыздар, мына мыйзамсыз бузуулар башталды. Эч кандай соттун чечими дагы жок. Эч нерсе мүмкүнчүлүк беришмеди. Же булар дагы соттолду. Алган жерлер ушинтип талкаланып жатат.